Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum, hurmattуу көрөрмандар, hurmattуу агайын туугандар, ардактуу мекендештер. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир жолу ушу куттуу Рамазан айында орозонун өкүмү, орозонун фазилеттери тууралуу сиздер менен ой пикир бөлүшмөкчүбүз. Жараткан Алла Таала Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde uşunday buyurdu. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tattakun. Sadakallahul azim. Ey imandılar! Sizlerge murdagılarga farz bolup buyurulganday sizlerge dağı orozo karmo farz bolup buyuruldu деп атат. Мындан эмне чыгат, урматтуу мекендештер? Демек, те адам атанан тартып Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейинки коомдун ар бир коомдо, ар бир пайгамбарларга ошол орозо кармоо фарз болуп буйрулган. Болгону анын тартиптери, саны, формасында айырмалар болгон. Ал эми бизге мусулман үммөтүнө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө фарз болуп буйрулган бул орозо кээде 29 күн, кээде 30 күн кармалып атат. Бул дагы Кур'ан менен бекемделип, пайгамбарыбыздын хадистери менен тастыкталган улуу бир ибадат болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде буйурду: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Кимде ким Рамазан орозосун кармаса, соон Аллахтан күтүп, ыхлас менен тутуп берсе, Алла Таала бардык өткөн күнөөлөрүн кечирет дейт. Дагы бир куттуу хадисинде буйрулду: "Ликулли шайин закатун." Ар бир нерсенин зекети бар. Закатул жасади ас-сауму. Ал эми дененин зекети дагы бул орозо кармоо экен. Урматтуу мекендештер, орозо кармоо бул өзүн тыюу, каалап турган нерселерин кылбоо дегенди билдирет. Напсин тарбиялоо дегенди билдирет. Бул адамзат үчүн чоң мектеп болуп эсептелет. Карасаңыз, орозо кармоодо негизги маселе болгон жеп ичиш, жыныстык мамиле кылбоо, өзүнүн адал жубайы менен жыныстык мамиле кылбоо, мына ушулар менен эле чектелбестен, орозо бул көздүн орозосу, колу буттун орозосу, дене мүчөлөрүнүн орозосу сыяктуу кенен түшүнүшүбүз абзел болуп эсептелет. Айрыкча ниетибиздин дагы тазалыгы, түшүнүктөрүбүздүн тазалыгы бул бүт орозонун негизги хикматына, орозонун негизги талабына кирет экен. Бул жерде, ардактуу агайын туугандар, орозо бизди кадимкидей кадыресе тарбиялоочу бир мектеп деп түздөн түз кабыл алышыбыз керек экен. Ошондой эле орозодо биз токчулуктун кадырын биле турган мектеп. Орозодо биз колунда жокко барууну үйрөтө турган бир мектеп экен. Орозо биз үчүн, сиз үчүн бул чоң бир сыноо деп эсептелет экен, урматтуу агайын туугандар. Инсан үчүн эң кыйыны өзүнүн нафсин тарбиялоосу. Инсан үчүн эң кыйыны өзү менен өзү күрөшүүсү. Инсан кээде өзүн абдан алдуу сезет. Кээде инсан ошол алдуулугуна абдан ишенип кетет. Бирок инсанды бир аз эле жеп ичкеннен Алла Таала тыйып колсо, канчалык алсыз экенин сезе баштайт. Инсан канчалык кыйынчылыкка кабыла турган, мүмкүнчүлүгү чектелген зат экендигин биле баштайт. Кур'ан-ы Каримде айтылат, инсан алсыз жаратылган дейт. Кур'ан-ы Каримде айтылат, инсан шашкелең жаратылган дейт. Көрдүңүзбү? Мына ушул сыпаттардын баарын, жана башка бүт керектүү сыпаттардын бардыгын орозо бизге эскертет экен да. Эми бул орозо ошол эле учурда тазалануу дегенди билет, урматтуу агайын туугандар. Тазалануу. Биз бүт нерсенин зекети бар деп билебиз. Ал эми
дененин зекети мына ошо орозо менен болот экен. Канча ырыскыны биз жейбиз, каалашынча жейбиз, каалашынча түгөтөбүз. Бирок ушул Рамазан айында жеп ичиштен өзүбүздү тыйып туруп, Рамазан айында каалаган нерселерибизди кылбай туруп, биз өзүбүздү кадыресе кадимкидей тазалап алат экенбиз. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо бул дененин зекети деп айтып атат. Зекет түздөн-түз бул тазалануу дегенди туюнтуп билдирип турат. Эми урматтуу агайын туугандар, Рамазан айында инсан өзүн кантип алып жүрүш керек? Рамазан айында инсан орозомун деп өзүн кантип башкаларга, өзгөлөргө билдириш керек дегенде, албетте кээде инсан ачууга жол берип койгондо, каттуу үн көтөрүп сүйлөөгө жол берип койгондо өзүн орозо экенин сезип туруш керек экен. Мен орозомун деп ошол катамал мамиледен качыш керек экен. Ага абдан катуу мамиле кылынса деле, ага орой мамиле кылынса деле, ал сабырдуулугун көрсөтө билиш керек экен. Демек, орозо биздин сабырыбызды сынай турган мектеп экен да. Кур'ан-ы Каримде көптөгөн аяттарда жараткан Алла Таала мен сабырдуулар мененмин дейт да. Алла Таала сабырдуулар менен деп бизге көбүнчө өзүн эскертет. Көрдүңүздөрбү? Сабыр бул орозо менен билинет экен. Орозо сабырдуулуктун жарымы деген дагы хадис маалыматтарыбызда мына ошентип айтылат. Эми сабырдуулук, урматтуу агайын туугандар, бул бизди ийгиликке жетелөөчү маселе экен. Сабырдуулук бизди көп балейден куткаруучу сыпат экен. Сабырдуулук бул ынтымактын себепчиси экен. Сиз ачуу калтырып, катуу сүйлөп коюшуңуз мүмкүн, кийин ошонун бушайманчылыгын тартасыз. Сиз сабырсыздыкка берилип, колу бутуңуздан бирөөгө зыян берип коюшуңуз мүмкүн. Кийин анын аттин кылып ошол арманын тартасыз, кыйынчылыгын көрөсүз. Сабыр кылып койсоңуз, сиз баленин баарынан кутуласыз. Сабырдуулук бул убакыт менен билинет. Сабырдуулук бул убакыт таразасы. Убакыт таразалайт. Сабырдуулукта убакыт сизди өзү дарылайт. Мына орозо мына ошо сабырдуулугубузду текшерип атат. Биз кадимкидей өзүбүздүн организмибизди тыңшап, денебизге конт коюп, угуп, өзүбүздүн ушул орозо экендигибизди сезип атабыз да. Жеп ичкенден тыйылып, сааттарыбызды санап, ифтар убакыттарыбызды күтүп, канча болду экен деп сурап, өз ара бири-бирибизди. Бул Рамазан айында гана ушундай сааттардын кадырын, убакыттын кадырын көрүп турабыз да. Башка айларда кээде убакыт качан өткөнүн билбейбиз. Ошол курсагыбыз ачкан саатта, мезгилде жеген мүмкүнчүлүгүбүз бар болгондугу үчүн, жеп ичкенге шартыбыз болгондугу үчүн, бул Рамазан айындагыдай убакыттын кадырын билбей калат экенбиз да. Рамазан айы мына ушул убакыттын да кадырын бизге үйрөтөт экен. Урматтуу агайын туугандар, ийгиликтин сыры, эгерде убакыттын кадырын билсеңиз, убакытты өзүңүзгө туура пайдалана алсаңыз, анда сиз бул кыска өмүрдө, убактылуу жашоодо көптөгөн нерселерге жетишет экенсиз. Эгер убакытты аккан суудай агызып ийсеңиз, убакыт сизди кадимкидей эч нерсеге жеткизбей, сизди чогуп алып кетсе, анда сиз бардык нерседен кур калат экенсиз. Орозо мына ушул убакыттын да кадырын бизге үйрөтөт десек туура болот экен. Эми урматтуу агайын туугандар, бул Рамазан айы мектеп дегенден кийин башка 11 айга дагы таасирин бере турган мектеп экендигин билишибиз керек да. 11 айда дагы биз Рамазан айындагыдай улантууну ниет кылышыбыз керек экен, тилек кылышыбыз керек экен. Ар бир тилек, ар бир ниет бул ибадатка алып барып, ибадаттарыбыз бизге Алланын ыраазычылыгына алып баргандан кийин, Алланын ыраазычылыгы Рамазан айында болгондо, башка айларда дагы ошо Аллахтын ыраазычылыгына карай умтулуубузда эч кандай өзгөрүү болбошу керек экен да. Алла Таала ошондуктан айрым күндөрдү, айрым айларды башка күндөргө, башка айларга караганда фазилеттүү, артыкчалыктуу кылып койду. Эмне үчүн, урматтуу мекендештер? Себеби башка айларда дагы, башка күндөрдө дагы сиз мына ошондой жүрүшүңүз үчүн, ошондой болушуңуз үчүн Алла Таала мына ошондой бизге ошондой жол көрсөтүп койду, ошондой буйрук берип койду. Андыктан келиңиздер, орозонун кадырын
biz bileyли, orozo жөн эле ачка болуу эмес, orozo чоң bir ibadat деп bileyli. Бул ибадатты сүйүп, жакшы көрүп өткөрөйлү. Бул ибадатты biz качан бүтөр экен, качан кетер экен дебестен, бул да Кудайдан келген bir жакшылык, кандай сонун bir сыноо, кандай bir рахат берген bir ибадат деп күндүзү бою ошондой тилекте болсоңуз, көп-көп нафил ибадаттарды кылсаңыз, кечки ифтарды өз убагында шашылып ачып, ошол эле учурда таравих намаздарында эсала намаздарды, таравих намаздарын окуган бул инсандардын ушундай теңдүүлүгүн, бирдейлигин шарттаган bir ибадат болуп атат да. Колунда бары деле, жогу деле, ар кандай кызматта болгону деле, болбогону деле, баары мусулман болгондон кийин бул фарзды кабыл алып, ибадат катары кабыл алгандан кийин баары бирдей орозо болуп, баары бирдей тыйылып атып, Алланын чоң bir сыноосун өткөрүүгө, чоң bir мектептен өтүүгө чоң bir мүмкүнчүлүк болуп атат да. Келиңиздер ушул мүмкүнчүлүктү bir берекелүү кылганга айлантайлы. Ушул шартты өзүбүздүн пайдабызга, Аллахтын ыраазычылыгына жетүүгө шарттайлы. Мына ошондо биздин орозобуздун максаты жетет экен. Мына ошондо биздин тилегибиз ишке ашат экен, урматтуу агайын туугандар. Орозо кармаган адам, алымдарыбыз ушундай бизге түшүндүрөт, кадимкидей ошол жеп ичкенден өзүн тыйып, жаман сөздөн өзүн тыйып, кыймыл аракеттерин жакшыртып, баарына жакшылык гана каалап, бүт нерсе Кудайдан экендигин сезип, Алланын гана ыраазычылыгын көздөп калган bir периште сымал болуп калат экен да. Эми башка айларда, башка күндөрдө сиз кайрадан адамдык касиеттен чыгып кетпеш керек экен, кайрадан момундук, мусулмандык касиетти таштап койбош керек экен. Башка айларга дагы кадимкидей ошол энергия болуп, сизге күч, кубат болуп, мына ушундай мектеп болуп таасирин улантса, жакшыга карай сизди өзгөртсө, анда сиздин орозоңуз иншалла кабыл болду деп ишенет экенсиз да. Bir ayat-ı karimada Allah Teala qoom özündөгү нерселерди өзгөртмөйүнчө Алла Таала коомдогу нерселерди өзгөртпөйт дейт. Орозо биз үчүн өзүбүздү өзгөртүп алууга, Рамазанга карап биз өзгөрүүгө аракеттенишибиз керек экен. Биз Рамазанды өзүбүзгө ыңгайлаштырып алуу эмес, Рамазанын өз шарттарына баш ийүү, орозонун өз койгон талаптарына баш ийүү, Алланын эрежелерине баш ийип, биз ошол эреже менен шарт талаптарды ишке ашыра турган bir тартипке көнө турган bir чоң bir мыйзам жолу деп айтсак да болот экен да, урматтуу агайын туугандар. Инсан болуу, адамдык касиеттерди өстүрүү бул жеңил эмес, бирок ниет кылсаңыз, тилек кылсаңыз, максат кылсаңыз, бул албетте мүмкүн нерсе да. Алла Таала күч кубат берет экен. Алла Таала периштелери үчүн ушундай буйрук берет экен. Алланын периштелери жакшы нерселерге бүт алкыш айтып, кадамыбызга бекемдик тилеп турат экен да. Ал эми бизден чыккан жамандыктар, бизден чыккан жаман сөз, жаман иш, жаман жоруктарга Алла Таала ага да мүмкүнчүлүк берип коюп атат. Анткени бизге эркиндик берген, тандоо мүмкүнчүлүгү берген. Бирок андай жамандыктарга жол берсек, биз өз каалообуз менен Алла Таала ыраазы болбойт экен. Алла разы болбойт. Алла разы болбогон жерде эч кандай береке болбойт экен. Алла разы болбогон жерде эч кандай жакшылык болбойт экен. Келиңиздер, Алла Тааланын ыраазычылыгына чогуу жетүүгө умтулайлы. Ар бирибизге жакшылыктарды тилейли. Кеңге кең дүйнө, бири-бирибизге жалаң жакшылыктарды каалайлы. Бири-бирибизге жалаң жардам кылууну тилейли. Мына орозо бизге мына ошону үйрөтө турган чоң мектеп болуп атат. Жамандан дайым сактанууну, жаманды дайым тосууга бел байлаган адамдардын катарына кошулууга умтулсак, иншалла орозолубуз, Рамазан айыбыз бекем болот, Рамазан айыбыз берекелүү өтөт. Мына Алла Таала мына ушундай берекелүү айларды көп-көп бизге насип кылган болсун дейли. Пайгамбарыбыздын бир хадиси менен сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Суму тасихху", орозо кармагыла, ден соолугуңар чың болсун дейт. Инсандардын, сиз менен биздин ден соолугубуз ошол эки өңүттөн каралат да. Руханий өңүттөн, андан кийин ошол
физикалык өңүттөн каралат да. Биринчиден физикалык ден соолугубуз жакшы болот экен. Канча жеп ичкендерди чектеп, Аллах ыраазычылыгы үчүн чектеп атабыз. Бул физикалык мааниде ден соолукка жетип атабыз. Ден соолук организмибизди эс алдырып атабыз. Аллах үчүн болуп атат. Андан кийин ошо Аллах үчүн болгондо руханий маданиятыбыз бекемделип атат. Ички туйгу сезимдерибизде эркибиз бекемделип атат. Чыдамкайлыгыбыз күчөп атат. Мына ушул мектеп бардыгыбызга куттуу болсун. Дагы бир жолу Рамазан айыңыздар кут болсун. Ибадатыңыздар кабыл болсун. Бардык тилектерибиз ишке ашып, элибизде, журтубузда аманчылык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.